нөшөрлөп жааган жамгыр сыяктуу грипп дагы адамды төшөккө жатып калганга чейин жеткирип 2-3 күндөн эле кайра жакшы болуп калат. Демек алдыда ушул оору тууралуу сүйлөшөбүз. Муну менен ар ким ар кандай ооруйт. Мисалы кээ бирлер жылына бир жолу сөзсүз ооруп турса, кээ бирлер өтө аз оорушат. Анан бул оорунун табиятына токтоло турган болсом, ким гана оорубасын, курч башталат. Бардык адамды кыйнай турган симптомдор катталат, айрыкча сөөктөрдө дагы какшатып оорутат. Анан күрөшкөндө дагы ар ким ар кандайча күрөшөт. Мен сиздерге азыр оптималдуу 4-5 эң жөнөкөй сунуш айтам. Аларды аткарчу болсоңуз, буюрса тезирээк айыгып кетүү мүмкүнчүлүгү сизде пайда болот. Демек, ооруну сезген күнүңүз эле дароо жатып алсаңыз өтө жакшы болот. Изоляция кылып, өзүңүздү башкалардан бөлүп, бир бөлмөгө жатасыз. Эч кимге кошулбай койсоңуз өтө жакшы болот. Тамак ашыңыз дагы бардык нерсеңиз өзүңүз менен болсо, бир гана адам сизди карап турса жетиштүү болот. Анан экинчиден, өтө да айтып өттүм, бул оору адамды өтө катуу оорутуп, бардык жери ооруйт да ошол. Андыктан ооруну калтыруучу таблетка ичүүнү сунуштайм. Негизи бул таблеткалар зыяны деле көп болгону менен зарыл учурда ичип коюу анчалык эле коркунуч туудурбайт организмге. Андыктан ооруну калтыруучулардын ичинен мен өзүм көбүн эсе Мелбек деген таблетканы сунуштайм. Анткени ооруну өтө жакшы калтырып берет. Сезбей бир канча саатка чейин жакшы жүрө бересиз. Ушул таблеткадан күнүнө бир эле жолу ичүү жетиштүү болот. Анан эгерде какырык чыгып аткан болсо, көп чыгып аткан болсо, антибиотик ичүүнү сунуштайм. Бирок дайыма эмес, бир аз болсо эле ага ичиштин кереги жок. 3 эле күн иче турган антибиотик бар, билесиздер, азитромицин деген. Ошондон күнүнө бир таблеткадан тамактан 1 сааттан кийин ичип койсоңуз жетиштүү болот, 3 эле күн. Анан какырыкты жакшыраак чыгарып бериш үчүн бромгексин деген таблетка бар. Аны ичип койсоңуз жакшы болот, күнүнө 2 жолудан саат кеч. Анан дагы таблеткалардан ушул жетиштүү үчөөсү. Укол, башка нерселерди алыштын кереги жок. Дене табыңыз өтө көп көтөрүлсө, гана парастимол ичүүнү сунуштайм, 38,5-нан ашса. Анан дагы сунушум, көбүрөөк суюктук ичип турсаңыз, суюктук дегенде суунун өзү, кайнатылган жылуу сууну ичип турсаңыз, жылуураак кылып ичип турсаңыз, көбүрөөк ошол микробдор чыгып кеткенге шарт түзүлөт организмден. Ар жолу сыртка чыкканда жылуураак кийинип чыгасыз. Анан дагы лимон жешиңиз керек болот. Күнүнө 1-2 бүтүн лимон жеп койсоңуз, эртең менен кечинде кылып, ал дагы сиздеги зыяндуу таасирлерди жоготот. Витамин С-га организмиңиз байып, лимон жегенден кийин ооруга каршы күрөшүү мүмкүнчүлүгүңүздү дагы жогорулатат. Атайын аскорбиновая кислота уколду же болбосо таблеткасын ичиштин кереги жок. Ушул эле айтылган сунуштарды аткарыңыз, буюрса баары сизде жакшы болот.